Кээ бир аялдар эрин өтө катуу аяйт да. Эрим 12 иштейт, 1 чейин иштейт. Эркек киши ошондой. Ал көчөгө чыгып кетти, ууга чыгып кетти. Ата бабаларыбыз тоолорго, ар жерлерге чыгып кетет да, кожо жаш. Кийик улаганы, коен улаганы, айтор тирүүлүк кылганы бирдеке алып келген, жапай тобуз болобу. Ошол сыяктуу ишиге кылып атабы. Аны алдында ар дайым колдошуңуз керек. Бул сөз менен эле деп түшүнбөңүз. Мен сизге ишенем, давай аракет кылың, андай мындай эмес. Бул жерде сиздин эң чоң лампочкаңызды тып этип жарып бере турган нерсе бул парасат. Иш кылып атабы мисалы, алдыга суу алып келип бериңиз. Чай алып кел, көк чай дебеш керек да сизге. Өзүңүз башыңыз жетиш керек ошол нерсеге. Бул жөнөкөй нерсени айтып атам. Парасат маселеси чексиз да. Уста иштеп атат, мисалы стройка кылып атат, мына жерде бирдеке кагып атат, мындай кылыпчы. Ошол жерде байкап турушуңуз керек, колуга не керек, отвертка керек, отвертка беришиңиз керек. Ал уста айтпаш керек, жардамчым, отвертка бер, балта бер, доскалла бер, бычак бер дебеш керек да. Сиз автоматтык түрдө ошо болуп аткан процессти көрүп туруп бирдекелерди берип турушуңуз керек. Ошо процессти карап, өзүңүздү башыңыз иштетип, жардам беришиңиз бул парасат деп аталат да, урматтуу эже карындашым. Парасаттуу аял эч качан күйөөсү тарабынан кордолбойт. Парасаттуу аял эч качан зыян тартпайт. Парасаттуу аял кайненесин дагы жөн эле алдап коет. Парасаттуу аял, бул жакшы мааниде айтып атам. Парасаттуу аял эч качан эч бир жерде куугунтукталбайт, зыян тартпайт, пайда табат. Парасатты иштетиң. Эже карындашым, парасатты иштетүү үчүн Хадича энебиз, Айша энебиз, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жубайларынын өмүр таржымалын окуңуз, алар кандай кылган, пайгамбарыбыздын сыпатына, пайгамбарыбыздын абалына карап кандай мамилелерди кылган, ошолорду изучать этип үйрөнүшүңүз керек.